расходты жаап 100 миңдей пайдага чыгат берди. Кийинки көбөйтүп кеткениңизге силерге жакшы. Мындай туугандар, карасаңар, 10 соттук жерге расчетун алганбыз. 10 соттук жерге көңүл буруп карагыла. 10 соттук жерге расчетун алганбыз. 10 соттук жерге 5000 көчөт. Көчөттүн баасын биз 20 сомдон беребиз. Кассетный. Бунун фригасы жок, жана тоңдурулганы жок мунун. Пока. Анан бассейн, пленка, бүт майда жүйдө расходуна чейин жазганбыз, дары-дармегине чейин. Бул расходту силер өзүңөрдүн колуңар менен кылып ала турган нерселерди эки эсе азайтсаңар болот. Ал өзүңөрдүн зависит. Мо жер себеттейчи, булар удобренияларды өзүңөр гумус салып өндүрсөңөр болот. Ошол 5000 уштукту 4500 эле 300 граммдан көчөт, 300 граммдан түшүм бергенде 1 тонна 350 грамм, 1 тонна 350 килограмм берет экен, ал 200 сомдон 270 миң сом болот. Эми средний биз 200 сомдон эсептедик. Мындан өйдө болуп калышы мүмкүн, мындан мындай болуп калышы мүмкүн. Андай базар чечет. Бул ошол Митсунованын өзгөчөлүгү бул даамында. Эми мындай да туугандар. Ушул даам боюнча бир оюм айтып кетейин. Биздин могу местный клубника, местный жайдары деп коебуз. Бардыңар билесиңер. Жана Алишердин презентациясынан көрдүңөр. Ошол местный клубника биздин Кыргызстандын Ягодазы ошол Россияны багындырган клубника ошол. Даамы менен майда болсо дагы кыргыз ошол орустар жеп, ошону жакшы көрүп, казактардын клубникасын жебей, Россиянын өзүнүн местный клубникасын жебей, ошол биздин майда клубника болсо дагы рынок ошол алды. Ошол жай. Анан ошол себептен айтып атам, бул биздин местный клубниканын топтогон авторитетин биз түшүнбөшүбүз керек. Биз дагы киргизе турган болсок, биз даамы менен киргизебиз керек. Биздикинин даамы жоголо турган болсо, рынокто